Ажеке, качан элди кыдырып сабак бересиз? Сабагыңызды токтоп калдык го. Ажеке, сиздин сабактарыңызды аябай күтөбүз. Сабак болуп атпайбы? Бир сабак болбой калды, кичине ооруп калдык биринчи күнү, а? Кудай кааласа элди кыдырып иншалла, сөзсүз баары кыдырып сабак беребиз турганда бири-бирибизге жардам берейли. Дуа кылып жардам берейли. Колдоо көрсөтөлү бири-бирибизге. Жакшылык таркатканда жардам берейли. Устаз, умра качан ачылышын билесизби? Рахмат. Белгисиз, бирок ачылат дегендей сөздөр бар. Муфтиятка кайтсаңыздар, муфтияттан сураңыздар. Бөлүнгөндөн кийин канча убакыттан кийин үйлөнсө болот? 2-3 жыл. Болунгандан кийин. Бирөөгө мисалы болумдук мисалы ала турган болуп калсаң, эгерде нике кыйган болсо го, анда мейли. Нике кыйгандан кийин кээ бирлер уруксатка чейин 6 ай, бир аз убакыттан кийин аны алып кетет. Кээ бирлер дароо эле алып кетет, ачына айырмасы жок. Бирок көпкө чейин узартпаш керек. Нике кыйгандан кийин чоң жашаганга аракет кылыш керек. Досторум жаман жолго бурулуп кеткен, кантип кайтарсам болот? Дават кылыңыз, дуа кылыңыз, аларга чай бериңиз. Алымдарды алып барып, дават кылдыртыңыз. Чайга уюштуруңуз дагы, алымдарды алып барыңыз, даватчыларды алып барыңыз, ошолорду сүйлөтүңүз. Эгерде тоокту ит талап кеткен болсо, жаны чыгайын деп аткан болсо, муздасаң халал болобу? Бирок күмөнүң болсо, өлүп калдыбы деген, ошо кандай болот? Караңы, эми ит талап кеткен болсо, эгер жаны барбы? Бисмиллаху акбар деп союп кал, адал. Ит талаган жерлерди бышак менен кесесинде ыргытып бересиң. Себеп дегенде ал жер арамда, аны ыргытып бересиң да калганын жесе болот. Эгерде мындай өлүп калган болсо, анда бул арам. Эгерде күмөнүңдүн көпчүлүгү, эми карайсыз да эми, кыймылдап атабы, шектенгендер сен таштап эле кой. Аны муздап жебейли кой деген сөз. Устаз, ичип чегип намаз окуса эмне болот? Окуган намазы кабыл болобу? Эми ичип чеккен бул намаз, ушундай ичип чеккенден токтотуш керек да. Намазы жандуу боло элек, намазга көңүл буруш керек. Албетте намазын таштабасын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир адам намаз окуйт экен, уурулукта кылат экен да. Анан я Расулаллах, бул уурулукта эле кылат, намаз деле окуйт, кандай болду деп айтканда, пайгамбарыбыз тек койгула. Намаз жакын арада анын арам ишинен токтотот деген да. Ошон үчүн бул намазын уланта берсин, ичкени чеккени Кудай кааласа токтойт. Бирок даватка чыгарып намазына мээнет кылыш керек да. Иман асырап кетсечи? Иман асырап. Сизге бир суроо. Эркектерге цепочка тагылса болобу? Эми аялдардан талашпай эле койгула эми. Бейиште тагы. Бейиште субханаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, эркектерге билерик тагылат экен. Цепочка эмес, билерик. Билерик деп коебу? Билерик кай жерге чейин дебейсиң? Кай жерге чейин тарата алсаң, ошол жерге чейин. Кооздук талап экен да. Анан кийин эми ошон үчүн Абу Хурайра радыйаллаху анху эч ким жок учурда чыканакка чейин эмес, колтугуна чейин жууйт эле. Бул жерге чейин жуучу. Атак Куранда өкүм чыканакка чейин келген, чыканакка кошуп жуйбуз да. Биздин бир устаз айтат эле, имам Жамил деп, муфти Жамил деп чоң аалым менен айтат эле. Мен ойлойт элем, эркектерге билерик жарашабы, жарашпайбы деп. Анан бир кишини көрүп калдым деп, колунда сааты бар экен деп, сааты минтип коет экен да. Анан карасам жарашат экен дейт. Билерикке да жарашкыдай. Атак цепочка мындай болбойт эркектерге. Чачты эки четин алган болобу, же тегиз алыш керек? Тегиз алыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Бир жерин аз алып, бир жерин көп алып койгон, бул болбойт. Бизге батыштынчы модасы үлгү эмес балдар. Биз алхамдулилла бардыгын майда тегиз жакшынакай алса болот. Анан бүгүнкү күндө эми ал үлгү тиякта турсун, азыр разноцветный чачкыла баштады. Фиолетовый, красный, зеленый деген турган эл ал болбойт турган. Аллага жакпайт, иман менен жашайт. Капкактагы бир атасы, чоң ата, чоң энеси, тайата, тайнеси, тайкелерин билбегендер менен ошолор бизге үлгү ошолор. Мусулман киши мусулман эмес аялга үйлөнсө болобу? Мусулман эмес эми дүйнөдө эки түрлүү да. Китеп түшкөндөр бар, китеп түшпөгөндөр бар.
христиан, насара, Құранда айтылып келген, алардыкы болот деп келген жери келет да. Ошо Курандын өкүмүнө каршы чыгып калбасын. Бирок Hazreti Умар разияллаху анху буну тыюу салган. Мусулман эркектер, мусулман эмес христианка, еврейкаларды алгандан, ахли китеп аялдарды алгандан, кыздарды алгандан Hazreti Умар разияллаху анху тыюу салган. Бул ошон үчүн бизде макрух тахримийге келет. Атак бирөө алып ала турган болсо, никеси ал мисалы аны арам деп, зына деп өкүм чыгара албайбыз тууганда. Албетте, мисалы бутпараст болсо, Кудай сактасын, же коммунисттер, Кудайга ишенбегендер, мусулман эместер болсо, ага таптакыр болбойт нике. Куран жаттаганын бир аз унутуп калса күнөө эмеспи? Күнөө болуп калат. Ошон үчүн унутпаш керек, аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз Куран жаттагандан кийин унутпаш керек. Бирөөнүн акысына киргенде кандай сөзүңүз бар? Кирбеш керек деген сөзүм бар. Болсо чоң күнөө болот, соолукторун алдырасың, анын күнөөсүн мойнуңа аласың. Арам иш, Алла Таала наразы болгон иш. Устаз мектептеги дедовщинаны кантип жойсо болот? Ошого кеңешиңизди жооп берип кетсеңиз. Бул болбойт, бул арамдык бул. Дедовщина деген болбойт. Ар бир адамдын укугу бар. Чоң болсо эле кичинен жумшай турган, аны сабай турган, күчтүү алсыздарды кордой турган ислам дини уруксат бербейт буга. Устаз, сол кол менен тамак жегендерге кандай зыян экенин айтып коесузбу? Пайгамбардын сүннөтүнө каршы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң кол менен жеген, оң кол менен ичкен, оң кол менен иштеш керек. Сол кол мындай жаман нерселерге, акыл истинжага, мурдун бышкырганга жана башка оң кол менен мынакей тамак жегенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи сол кол менен шайтан жейт деген. Шайтан жейт деген. Кээ бирлер бар, мен сол коймун менен, жок, оң кол менен же. Оң кол менен акчаны кармаганды билесиң. Эмне үчүн аны кармаганды билбейсиң? Жок, болот ал. Жакшы эле жөндөдү. Мени сол кол менен жазсак болот. Жаза берели, эчтеке эмес. Сол кол менен мисалы бычак менен кесет, сол койдор бар да. Топ ойнойт, волейбол сол менен. Бардыгы болот. Бирок учурашканда оң кол менен учурашасың, туурабы? Сол кол менен. Жок. Демек тамак аш деп, оң кол менен болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан сол кол менен жейт. Устаз, менин суроом, менин күйөөм мага эч качан көңүл бурбайт, мени урматтабайт, сыйлабайт. Устаз, эркектерге катуу насаатыңызды айтып коюңузчу дейт. Аллаху акбар. Жок, мындай болбош керек. Бунун бардыгы ыйман алсырагандан, баалуулуктарды билбегендиктен, үйдө диний таамин жоктугуна, ахиретти эстеп, өлүмдү эстебегендиктен. Алла Таала ошол үчүн үйдө китептерди мыя кылган. Кудай кааласа Пайгамбарыбыз айткан, силердин эң жакшыраган үй бүлө бала чакаларга жакшыраган. Хойрукум ли ахлихи. Пайгамбарыбыздын бир хадиси жетиштүү бизге. Эй эркектер, силердин эң жакшырагаңар ким? Аял бала чакаларга жакшыраган. Убакыт болуп калды ошо. Же барбы? Кичине барбы? Болду убакыт. Болдубу? Убакыт болсо, Кудай кааласа, кийинки суроолорду кийинки сабакка калтырайлы.